Астанада мектеп окуучулары арасында роботехника боюнча эл аралык чемпионат өтүп жатат. Бул Казакстандагы 3-чү роботик гранд турнамент турнири. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын эң күчтүү командалары катышууда. Жалпысынан 200дөн ашуун мектеп окуучусу 9-17 жаш аралыгында 7 категория боюнча атсалышат. Ар бир командага робот кураштырууга бир нече ай берилди. Жарыш алдында бардык роботтор эрежелерге ылайык текшерилди. В течение 2 дней будут дети участвовать в 7 категориях по робототехнике. 2 күндүн ичинде балдар роботехника боюнча 7 категорияда сынга түшөт. Бул мерген, жеткирүүчү робот, желекти жеткирүү, роботик, инверс сызыгы боюнча жарыш жана башка категориялар. Бул балдардын күчтүү роботторду кураштыруу үчүн мелдешкен категориялар. Алар коюлган тапшырманы 2 же 3 мүнөттүн ичинде аткарышы керек. В течение 2 или 3 минут выполнить то задание, которое поставлено на самом поле. Сынактын уюштуруучулардын айтымында иш-чара роботехника, инженерия жана программалоо жаатындагы таланттуу балдарды аныктоо жана колдоого багытталган. Ошондой эле жаштар арасында техникалык кесиптерди кеңири жайылтып, техникалык билим берүү маселелерине коомчулуктун жана мамлекеттин көңүлүн бурууну көздөйт. Айта кетсек, роботик гранд турнамент турниринин алкагында глобалдык Түрк Тайм программасынын алкагында түрк тилдүү өлкөлөрдүн роботехника мектептеринин ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Алардын бири Кыргызстандан. Аталган өлкөнүн жаш катышуучулары турнирге өздөрүнүн иштеп чыгууларын алып келишти. В общем, скажу, что очень красивые города, очень красивая страна. Негизинен айтарым, Казакстан абдан кооз өлкө. Кандай болгондо да биз жакынбыз. Абдан ынтымактуу, меймандос эл экендиги мага абдан жакты. Башка командалар менен да таанышып жатабыз. Мисалы Тажикстан, Өзбекстан менен бир аз сүйлөштүк. Алардан да оң пикирлерди уктум. Биздин жеткирүүчү робот бир чекиттен экинчисине ар кандай жүктөрдү жеткирет. Биз бул ишти аткардык. Эми биз аны текшеребиз. Узбекской командой поговорили и слышал позитивные отзывы от них тоже. Наш робот-доставщик, который доставляет разные грузы из одной точки в другую. Этого робота сделали, и сейчас мы его будем проверять. Ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө жана байге ээлерине баалуу белектер жана дипломдор тапшырылат. Ошондой эле атайын номинациялар боюнча мыкты инженердик чечим, мыкты элеттик жана чет элдик команда сыйлыктары даярдалат. Белгилей кетсек, чемпионаттын жеңүүчүлөрүнүн бирине Казак-Британ техникалык университетинин маалыматтык технологиялар жана инженерия факультетине окууга грант берилет.